Мал киндиктүү деп айтылган ат башы жергесиндегилер акыркы мезгилде бир гана малдын көзүн карабай дыйканчылыкты дагы өздөштүрүшүүдө. Алардын бири Башкайыңды айылынын тургуну быйыл огородундагы эле 6 сотук жер аянтына кулпунайдын 2 түрүн отургузган. Алар эми мына мынтип бышып, мөмөсүн берип сатыкка чыгарып жатыптыр. Дыйкандын айтымында бул жакта ат башыда өскөн кулпунайдын даамы башка жакка караганда абдан даамдуу деп жатат. Азыр биз бирди үзүп, ооз тийип көрөлү байкап. Сонун экен чынында. Барын кесип салбасың. Башкайыңды айылынын тургуну Эсенгул Турдубаев жаз алды менен кулпунайдын Альбион жана Монтери сортун огородунун жарымына отургузган. Себеби бул сорттогу кулпунай көлөмдүү болуп, көбүнчө ар кандай таттуу токошторду жасаганга колдонулат. Ошол эле маалда бийик тоолуу аймактын климатына туруктуу өсө алганы менен артыкчылыктуу. Биздин погодага ырашытный көп эме бар экен, жер жемиштер. Эмдиги жылдан кулайм, буюрса андан да алып келип айдайын деп атам. Анан эми оореки биздин немеге айдасаңа болот. Только эле иштеш керек экен, караш керек. Буга негизи карап туруш керек да, күнүгө карап турсуң. Витаминин убагында берип, убагында сугарып, убагында отоп турсаң жакшы эле экен. Үй бүлө бул тажрыйбаны алыскы чүй жергесинен үйрөнүп келген. Быйыл 6 сотук жер аянтына өстүрсө, келерки жылы көбөйтүү аракетин көздөп жатыптыр. Эми башында чочуладым чынында элечи, тоолуу аймак болсо, биздики суук жер болсо десем, анан силердин эмеге ыраш погодага келген эме бар деп ушуну көрсөтүп берди. Ылайыктуу. Анан ошону сортун алып келип айдадым. Түшүмүм болсо берип атат мынакей. Килограммын азыр мен 300 сомдон, 350 сомдон сатып атам. Эми түшүмүм болсо көрүп атпайсыңар балдар, Анан 300-350 сомдон кээ бирлери үйдөн келип алып кетип атышат. Ат башыга алып барып өткөрүп атабыз. Аймакка жаңылык киргизген үй бүлө пенсия курагында. Алар бул иш менен каражат гана таппастан ар дайым кыймылда болуп, ден соолугуна дагы кам көрүшүүдө. Эртең менен саат 4-төрдө 5-терде багымдат намазында каргалар келет уш жерге. Сагышкан каргалар бул аябай таттуу экен да, аларга жемиш. Анан ошолордон коруйбуз. Анан эртең менен туруп алып ары бери басканда өзүм сахармын да. Басканда ден соолугуң аябай пайдалуу экен. Ошонун башынан аягына бир жок дегенде 2-4 барып келем. Жакшы жеңилдеп жакшы болосуң. Өзүң ден соолугуңа да жакшы экен. Кирешеге да жакшы. Бул буюрса эми мындайча айтканда кассада күнүгө биткеден болсо да акча түшө берет. Багбанчылыкты тоо арасында өздөштүргөн үй бүлө кулпунайды жайгышы өстүрүүнү көздөп алдыда күнөскана курсакпы деп турат. Ошол эле учурда алар өз тажрыйбасын айылдаштарына да бөлүшүүдө. Норзаблаев, Бактияр Сарысаров, Ала тоо 24, Нарын облусу.